aytkенде кабыл болот дуалар. Түркиялык бир Нуржет деген жаш бала. Атасы жок, жалгыз апа. Апам ооруп калды дейт. Апам ооруп калды. Больницага бардым, акча керек, акча жок. Жалгыз апамдан айрылуу мен үчүн өтө барсам апамдын акыбалы чатак дейт. Муну операция кылышыбыз керек деп айтты. Операция кылышыбыз керек. Акча жок, башка жок. Ыйлап отурам, байкуш апам мен үчүн эмне терлерди төктү мен үчүн деп аябай капаланып, ыйлап дуа кылдым дагы жолго түштүм эми. Алладан сурап жолго түштүм. Үйгө жетишсем, жолдо баратып, мусорда мияулап жаткан мышыкты көрдүм дейт. Күн суук, кыш мияулап жаткан мышыкты көрдүм дагы барып жанына барсам, жанында мышыктын 5-6 та кичке балдары мусорда курсагы ач. Ошону байкуш тойгозо албай, мышык сарсана болуп нары бери мияулап жүрөт да. Мяу нары бери чуркап, нан издеп жүрөт, окат издеп жүрөт. Ошо баланы көрдүм дагы, мышыкты көрдүм дагы. Байкуш апам мен де төрөлгөндө дагы апамдан. Өзүңүздөр күбө болгондо Ибрахим пайгамбардын окуясы, Хажар энебиздин окуясы, Сафа Марвада кантип чуркайт? Сафа Марвада Хажар энебиз баласы үчүн чуркаган, курсагы ач. Ошон үчүн ал жерден Кудай Таалам Замзам сууну чыгарды. Аны ичти, окат болду. Жанагы мышык дагы баласыга сарсана болуп аркын чуркап, бери чуркап, ал мышык эмне? Өлсөм калабыз деп коюшубуз мүмкүн, мышык. Жанагы бала айтат, ошо мышыктан мен сабак алдым дейт да. Апам ушинтип мени чоңойткон экен дедим дагы, барганча жолдон баратып жанталашып, Кудайды карап, Аллахым апама өзүң ден соолук бергин. Аллахым апам оңолуп келсин. Аллахым деп жана мышыкты алып алдым, бала чакасы менен алып алгам колума. Апарып үйүмө бардым дагы, сүт сатып алып сүттү берсем, курсагы ачкан жаш балдары, мышык жаш балдар, то есть мышыктын балдары сүттү ичип, апасынын курсагы тоюп бир заматта 6 мышыктын баласы уктады, кыраулап уктады, апасы да аларды кучактап уктады дейт да. Анан эртеси күнү больницага бардым. Барсам апам байкуш жок больницада дейт. Кирдим, апам жок. Чуркап чыгып, апа деп, нары чуркайм, бери чуркайм, апам таппайм. Апам өлүп, анын моргка алып кетти деген эсиме түштү да, апалап чуркасам, анан бир врач чуркап келди, апам тиги бөлмөдө жатат дейт. Чуркап кирсем, апам дейт, нурлуу ыйлап отурат дейт. Аябай жакшы. Кудай Тааламдын керемети дейт. Доктор айтты. Аллах Таалам керемети, апаң жакшы болуп калды дейт да. Анан апа кечээ эле ооруп атпадыңыз беле? Десем, апам айтат. Балам дейт, сен мага эмне кылдың дейт. Неге десем, түш көрдүм дейт. Түшүмдө мышыктар Аллах Тааладан сурап атат дейт. Мышыктар мияулап, Аллахым ушунун апасына жардам бергин. Ушунун апасына шифа бергин, мышыктар сурап атат дейт. Көрдүңүздөр, мышык. Ана, ошо мышыктар сурап аткан экен. Чыктым дагы ыйладым. Эгер мышыктын дуасын кабыл кылса, биз адамзат Кудайдан сурабайт экенбиз дедим дейт да. Мен мышыкка жардам бердим, мышык менин апам үчүн дуа кылыптыр дейт да. Бул чын нерсе, бул Стамбулда болгон окуя. Ушуну дагы ыйлап жатып Стамбул